Assalamu alaikum туғандар, амансыңдарбы? Бүгін число 25 феврал 2021 жыл. Туғандар, бұл мына Москва Сити. Москва Ситинен ең кырышасында қырғыздар мынантып ең кырышасында қар күреш өтөт да. Сіздерге жақынырақ, жақсырақ көрсөтүш үчүн мындай кылып көрсөтөйүн. Мына бұл жерде биздин мекендештерибиз эч кандай коопсуздук жагын эске албастан өзүнүн өмүрүн тобокелге салып кар күрөш атат. Мына азыр көрсөтүп коеюн силерге. Мен азыр 72-чи этажда турамын. Бул зданиянын арка здания где-то бир азыр 55-60 этаждардын крышасында кар күрөш атат. Коопсуздук эрежесин эске алган жок, өмүрүн тобокелге салып же өмүрүңүздөр аманат. Сиздер дагы үйдө күтүп отургандар бар, бала чака, ата эне дегендер бар. Акчанын артынан өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү тобокелге салып мындай ишти кылбаңыздар. Жок дегенде бир ремень жок, же бир жип жок, өзүн байлап. Эсилче бул жерден эгерде жыгылып кете турган болсо, Кудай сактасын, тайып кете турган болсо, мына азыр бул жерде 60 этаж, бул жөнөкөй этаж эмес. Мына бийиктигин караңыздар. Жер каяктагы, бул этаж каякта жүрөт. Мына ушундай. Адырдан сирге да мына көрсөңүздөр, тырмышып жатып кар күрөш атат. Мына ушу акчанын күчү ушундай экен да. Өмүрүнү дагы аябай ушинтип кар күрөшүп жүрүшөт. Бул Москва Сити. Анан кийин дагы бир нерсени айта кетчү нерсе, булар эми канчадан иштешет күнүнө. Негизи баягы ортомчулары жок иштей турган болсо, мындай крышадагылар орточо эсеп менен 8.000–10.000 аралыгында иштешет да. Анан ортомчулар дегендер кимдер? Ортомчулар өзүбүздөн эле чыгышат. Алар иш берүүчүлөрдөн договор менен, келишим менен алышат, 10.000ден же 8.000ден алышат дагы. Мына ишчилерге, өзүбүздүн эле ортомчу кыргыздарыбыз ишчилерге 2.500–3.000ден төлөшөт ушуларга. Ушул 2.500–3.000 деп мындай крышасында өзүнүн өмүрүн тобокелге салып иштешет. Булардын азыр белине байланган жиби жок, же ремени жок. Мындай коопсуздук эрежеси сакталган эмес. Жыгыла турган болсо, буларга эч ким жооп бербейт. Себеби алар өздөрү чыккан мына этаждарга, өздөрү иштейбиз деп чыгышкан. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн бийиктигин. Мына ушундай 60 этаждуу здание бул жагы дагы. Москва Сити. Ошондуктан сиздер дагы үйүңүздөрдө бала чака, ата эне, үй бүлө күтүп отурат. Ошо балдарыбыз эсен аман иштеп келсе экен, кайтып келсе экен деп. Мейли, сиздер иштебегиле деген жерим жок, иштеңиздер, бирок өзүңүздөрдүн коопсуздук эрежеңиздерди сактап, тайып кеткенде дагы карма алып кала турган болуп, абайлап иштеңиздер. Тапканыңыздарга береке берсин го. Бирок өмүрүңүздөрдү тобокелге салбаңыздар. Азыр мына айнек бул кышында мына карда тоңуп муз болуп калат, тайып кетет. Эми булар кандай күрөшүп атат, кандай тайып атат, түшүнүксүз да. Туғандар, өтө абайлаңыздар, сак болуңуздар.